ушул неме боюнчачы тоют маселеси боюнча бир аз токтолуп кетпейсизби? Мындай өзгөчөлүктөрүнө, ошо даярдоодогу кандай ыкмалар менен даярдайсыздар, ошолор боюнча айтып бересиз. Тоют маселеси боюнча тоют негизинен эки түргө бөлүнөт. Тоюттун составляющийлери. Чык тоюттар деп, бул жидкий карма, сочный карма деп бөлүнөт. Бул негизинен ошо уйларга бизде абдан керектүү нерселердин болуп бири эсептелинет. Бул синаш, силос болуп эсептелинет. Эмнеге ал анчалык бизге маанилүү? Себеби дегенде жүгөрүнүн данында энергия белоктору көп. Ал эми бул жалбырактар болсо бизге жумшак кылып ошолорду сиңиргенге жардам берет да. Чык тоют болсо сүттүн көбөйүшүнө, сүттүн образование молока деген атайын неме бар, процедура, ошого аябай чоң жардам берет да. Чык тоюттун негизги тоют болуп ушул эсептелинет. Чык тоюттары ар бир уйга чык тоют основасы болуш керек обязательно. Ошол чык тоютка анан кийинки кошулмаларды кошуп кетсек болот. Чөп кошсок болот, ар кандай жемдерден кошсок болот, концентрат, витаминдерден кошсок болот. Ошого жараша дагы костная мука, ун, сөбүктүн унун кошсок болот. Шрот, жымык, кебектерден ошого жараша кошобуз. Анан негизи тоюттандыруу маселеси боюнча негизинен Кыргызстанда калыптанып калган эски түшүнүктөр бар. Бир тоютту бере берсең эле жакшы тоют болсо, мисалы бирөөнүн барып угат, ошол кишиники жакшы тоют болот, ал келет, карайт дагы. Мен да ушундай беришим керек, бул уюмда мага көп сүт бериш керек деп бир золотая, орустар айткандай, золотая жила издей берет да. Андай золотая жила бирде негизи болбойт. Ар бир уюлга тоют түзүп келгенде негизинен биз уюдун мочасын, заарасынан, уюдун заарасынан анализ чыгарабыз. Ал жерде pH среда болот, ошого жараша ичип жаткан суунун анализдери, то есть ичип жаткан суунун действиясы көрүнөт да. Андан тышкары биз ошо кыктарды, то есть свежий навозду, свежий бокту алып анализ чыгарышыбыз керек. Анан уюдун сүтүнөн 3 компоненттен турган анализ чыгарып туруп, анан ошого жараша биз тоют рационун түзүшүбүз керек. Рацион түзгөндө дагы негизги тоют, основной корм силосты же сенаждын немесин карашыбыз керек, составляющийлерин. Булардын кислотносту кандай болуп атат, белок, жир, углеводдору кандай бизге энергия берип атат. Ошолордун бүт составляющийлерин карап туруп, анан негизинен рационго өтсөк болот да. Мисалга алсак, бул силос абдан жакшы чабылды бул жолу. Жанынан барып көрсөтүп коюңуз болот да. Силосты, мындай турган силосты тандап карап алганда биртке казып туруп, анан колго бир кулачок алып туруп сыгыш керек да. Сыкканда мынакей согу чыгат. Согу чыкканда демек көрсөтүп койсоңор. аз дагы жаңысын алып. Монткен да? Мындай согу чыгат экен туугандар. Анан ошондой кылып аныктай экен да. Мынакей 20 секундтан ашык сыгышыбыз керек. Ошондо мындай болгон соктор чыгат. Силостун согу чыкканда демек бул биздин чык тоют кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн жанагындай айткан свежестин, жакшылыгын сактап калды, өзүнүн компоненттерин сактап калды. Андан тышкары биздин шартка байланыштуу, техникалардын иштешине байланыштуу бизде бул жүгөрүнүн жалбырактары, сотолору жакшы чабылбай калат да. Негизинен чабылганда мынакей мынчалык деңгээлде момундай чоңдукта чабыш керек. Бизде бул жалбырактары чоңураак болуп калып, бир аз уйдун сиңирүүсүнө кичине тоскоолдук берет да. Андан тышкары майда жакшы сиңет да. Майда болсо бат жакшы көп сиңет да. Андан тышкары бул жерде жүгөрү данын карашыбыз керек. Жүгөрү даны бул жерде мынакей ичи кургак, жумшак, сынган болуп, расплющенный деп коет. Расплющенный болгондо барып бул кургак кенчиле. Барып ошо уйдун ашказанда сиңдирүү жакшы болот. Эми негизинен бул биздин силоска, бул жылкы силоска канааттандырарлык деген баа берсек болот. Силостун анализи болот. Пенсильванский сита деген бар. Ал өзүнүн технологиясы менен атайын силосты, синашты анализге алып, анализ болгондо анын неме ситалар болот, жөн сеткалар менен. Ошол сеткалар аркылуу чайкап туруп канча эмне калат, ошолорду караш керек да. Составляющий, то есть жалбырагы, берки даны, берки сотолору, сабактары ошолордун. Бул жана өсүп турган жүгөрүнү эле чагып туруп эле анан бул жерге алып келип төгөсүздөр. Ушудан ушул даяр болот да, ушундайбы? Бул талаада өсүп жаткан жүгөрүнү барып айткандай данын караш керек. Жалбырагын ачып, данын карап. Жүгөрүнүн данын бышканы 2-3 түргө бөлүнөт. Бул молочный спелость, то есть сүт данын сыксаң сүт чыгат. Восковая спелость деген болот.
бассаң шамчырақ бар го, ошондукунда болгон воск чыгат. Воск кыргызчасын утуп атам. Анан молочно-восковая спелость деген болот. Демек сүтү да бар, воск да бар, еще жанагы ичиндеги данын ичиндеги жумшак кургак нерселер да калыптанган болот. Ошол эң негизгиси болот да. Бул жылы жакшы чабылып, бирок техника бизде бир аз кичине жетишпегендиктен. Өзүңүздөрдө техника барбы? Өзүбүздөрдө техника бар, бизде комбайн бар. Анан Туудар бул жакшы жеринде айта кетиш керек экен. Мисалы жанагы уйдун кыктарын эле жанагындай технологияны көрсөтпөдүкпү? Ошол алып барып дыйканчылыкка кайра эле ушулга пайдаланып, анан мол түшүм алганга дагы ушундай жакшы экен. Негизинен эле ошол биздин техникабыз атайын ошол үчүн эле чыгарганбыз. Анан дагы бир түшүнүк бар. Кырк менен эле жерди семиртип койсок болот, жер семирткичтер деп. Негизинен жердин анализи болот, почвенный анализди да алып лабораторияга жөнөтүш керек. Ал жерде тоже кайра эле баягы pH средасын, фосфор, карий, магний, натрий канча бар, азот канча кошуш керек, селитра канча кошуш керек, ошого жараша караш керекпиз да. Андан тышкары кырк бул жөнөкөй эле жардамчы болот. Негизинен бул айыл чарба, айтпадым беле экономика дегенде эле экономика, айыл чарба экономикасы болот, айыл чарбанын жумушу да өтө чоң да. Бүт эле анализ болот. Экономикада да анализ бар, бүт жерде анализ бар. Анан кандай десем, фермерлер азыркы жаңы технологияларга, жаңы ыкмаларга эми жакындан эми мына үйрөнүп башташты да. Ошол ыкмаларды үйрөнүп алса, тойтта мол түшүм болот. Жаныбарлары бат-баттан көбөйөт деген. Биз эми негизи айыл чарба багыты болгондон кийинчи ошо айылда жер эле иштетебиз да, бирок ошол жерди дагы адистер менен кеңешип иш кылсам, негизи түшүмдүүлүк дагы мол болот экен. Тиги фермерчиликте уйлардын дагы мындай сапатына көңүл буруп калат экен. Негизи сизден адис катары кеңеш сурап турса да болот экен, Болот, именно тойт рацион түзүү боюнча, уйду караган боюнча да. Жакшы, эң сонун. Бул жерде бул не дедиз? Силос, кукурузный силос. Экөөнүн айырмасы кандай тиги бул жакта? Синаш болсо, ал жерде арпа менен беде чогуу эгилген жерден синаш чыгат. Синаш дагы чык тойттарга кирет, то есть сочный корм болуп. Ал дагы тойттун эң негизгиси ошол болот да, негиздөөчүсүчү. Мисалы, тойт болот, силос болот, силостун үстүнө жем, чөп калаганды аралаштырып кете беребиз. Экөөнүн тең эле мындай немеси, уйларга бергенде, сүт бергенде ошо артыкчылыгы бирдей эле. Артыкчылыгын мен негизинен айта кетсем, синаштык артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Синаштыкка себеби дегенде бул жерде чөп да бар, арпа да бар. Арпа, то есть арпада клетчатка көп. Клетчатка болсо ошо тамак сиңирүү системасында чоң роль ойнойт да. Жүгөрү болсо бул именно энергия берет. Белок көп, мындай энергия берет. Экөөнү кошуп бере турган болсок, сүтү да көп болот, уй дагы мындай эттүү да болот да. Жакшы. Эң сонун, жакшы маалыматтар болуп окшойт. Эми биз тиги уйлар боюнча дагы сүйлөшөлү, асыл тукум чарбадан ушул. Эки чим алдырат, ошондо айтпайсың. Түшүмдүү 1 жылда 2 жыл алабы? Ошол боюнча айтып бериңиз. Биздин бул айдоо жерлериндеги пайдаланган техникалар боюнча, ыкмалары боюнча синаш чапканда биз айдоо жерлеринен 2 жолку түшүм алдык, буюрса. Биринчисинде эрте жаста алганбыз, анан жайында синашка алдык да. Ошондой болду. Биринчи эрте жаста тиги арпаны тигип коюп, күздүктө аны тигип алып, аны алып алып, анан кайра жүгөр тигип, жакшы экен, Бул дагы өзгөчө нерсе экен. Кышында азимый пшеница деген болот, ошолорду тиккенбиз, ошолорду тигип, аларды жазында эрте жаста чаап алып, алардан синаш жасап, анан аларды чаап бүткөндөн кайра айдоо пахотный работа кылып, жерди даярдап туруп, жер темсирден себип туруп, жүгөрүн себип, апрель майларда. Анан күзүндө октябрдын этегинде жүгөрү чаап алганбыз. Ошондой ыкмалар менен бир айдоо жеринен 2 түшүм алса болот да. Анан дагы сиз айткан адистер менен кеңешип, именно бул ошо жер катмарын түзүлүшү боюнча, жер катмарынын өзүнүн составляющийлери боюнча адистерден кеңеш алып анализ кылып турса жакшы болот. Эң сонун, жакшы. Сонун маалыматтар болду. Биз азыр эми уйлар жакка баралы.